Дават дин жеткирүү 72. Хумайт бин Хилал радиаллаху анху риваят кылат. Туфава уруусунан бир киши дайыма биздин айылдан өтчү. Ал ары бери өткөн сайын бизге жаңылыктарды айтып берчү. Бир жолу мындай деди: Мен күндөрдүн биринде кербен менен Мадинага бардым. Биз буюм теримдин баарын сатып болдук. Анан мен өзүмчө жанагы адамга, Мухаммадга барып, ал жөнүндө өзүмдүкүлөргө айта барам деген ойго келдим. Ошентип, мен Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга жөнөдүм. Мен Расулулла саллаллаху алейхи вассаламга жолукканда, ал мага бир үйдү көрсөтүп, тиги үйдө бир аял жашайт. Үйүнө 12 эчки менен өзү кездеме токуган шайманы калтырып коюп, бир жамаат менен Алла жолуна чыгып кеткен болчу. Анан бир эчкиси менен жанагы шайманы жоголуп кетти. Ошондо тиги аял: "О Раббим, ким менин жолума чыкса, мен аны өзүм сактаймын деп кепилдигиме алам дегенсиң. А менин бир эчким менен станогум жок. Алар тууралуу сага гана жалбарып кайрылам" дейт. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам аялдын Раббисине канчалык деңгээлде жалынып кайрылганын айтып берди. Анан Расулулла саллаллаху алейхи вассалам ал аял ошол эчкисинин үстүнө ошондой дагы бир эчки, жанагы шайманынын үстүнө дагы бир ошондой шайман алды. А мына өзү дагы, башкача айтканда ошол аял. "Кааласаң барып сурасаң болот" деди. "Жок, мен андан сурабастан эле сизге ишенем" дедим. Мустад Ахмад Маджмауз Заваид